Амансыздар урматтуу мекендештер, амансыздар биздин YouTube'дан көрүп жаткан мекендештер, подписчиктер, жана биздин эфирге катышып жаткан биздин катталуучулар Telegram'дын жана юрист Алмаз Мирлан байке. Бүгүн кезектеги түзөтүү суроо жоопту баштайбыз. Биринчи суроо берүүчү биздин мекендешибиз бар, кезекке турган. Там аты жазылбаптыр. Там жүрөк сердечко экен. Сердечко сурооңузду бериңиз. Микрофонду басып бериңиз, андан кийин Ержан. Болбосо Ержан бере бериңиз сурооңузду. Микрофонду басып бергиле. Азыр адамдын басып. Менде бир суроо эле да. Атым Ержан, бүтүн таныштырып алайын. Биз келинчегим мурда бир келип кенде ID карта менен кирген, анан кийин экинчи келиште ID картасы алмашкан, жаңы ID карта менен келген. Ошол эле паспорт бир эле. Анан кийин эми жакында дагы Кыргызстанга бир барып келгенде загран паспорт алып, анан ошо загран паспорт менен кирсеби деп атканбыз да, анан ошондо 3 жолу келгенде 3 бөлөк паспорт болуп аткан, бирок бир эле кишиники да, туура эле баары. Незаконный бир нерселер жок да. Анан ошол экинчиси менен киргенде кайра сурап, ушинтип баран киргизген, анан ошо үчүнчүсүндө да ошентип анан бир проблема болбойбу деп сиздерден сурайлы, кеңеш алалы дедик эле. Бул ID карталарды алмаштырып, паспорттун данныйлары өзгөрбөсө да, аты, фамилиясы, туулган жылы өзгөрбөсө, канча паспорт болсо деле кире берет. Эч кандай тоскоолчулугу жок. Болгону бияктан Сахаровадан баягы отпечаткан зеленый картаны алмаштырып керек экен анда. Зеленый картаны алмаштырыш керек, анан жана иненен синилистердин данныйларын алмаштырып коюш керек да. Ошол эле бир эле суроо болчу. Чоң рахмат. Эчтеке эмес. Эч тартанып албой келе берсин. СДТ. Там пантеранын сүрөтү СДТ. Бериңиз сурооңузду, микрофонду басып. Андан кийин акыл. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Эми мен жакында эле регистрациямды продлевать эткен болчумун да. Анан эми трудовой договор базада жок экен деп аннулировать этип салды. Мен азыр боюмда бар, мен иштеп элем да. Күйөөмдүн трудовой менен кантип продлевать этсем болот? Эмне документтер керек, каяка барышым керек? Күйөөңүз менен трудовой договор анык официальный да, туура айтамбы? Ооба. Официальный трудовой договор менен азыр мен дагы сизге бир приказдын номерун айтам. Ошол приказ менен эле ФМСке барасыз. Ошол приказды желательно мындай кагазга чыгарып алыңыз да. Макулбу? Потому что көпчүлүк ФМСтин сотрудниктери өзлөрү билбейт экен бул приказдычы. Ошо сураштырсам эч ким жок кылбайбыз деп эле ушинтип атат да. 926 приказ деп жазып алыңыз. 926 приказ, ушул эки приказды ачсаңыз, ошол экини распечатка кылып алыңыз. Анан Федеральный миграционный службага барасыз, жолдошуңуз экөөңүз. Айтасыз, мына мен жолдошумдун трудовой договору менен мен регистрацияга турмакчымын депчи. Анан эгерде ошол жерден отказ кылса, 926 приказды жазылган да, ошол жерде Евразийдин мамлекеттерине катышкан, Евразийске катышкан мамлекеттердин үй бүлө мүчөлөрүн каттоого тургузуу жөнүндө приказ да булчу. Ошол жерде жазылган. Жолдошу, апасы, атасы, баласы деп жазылган да, конкретно. Ошол приказдын негизинде регистрацияга койдурасыз. Эгерде регистрацияга коюудан баш тартса, ошол приказды көргөзгөндөн кийин айтасыз, давайте письменно мага отказ жазып бериңиздер. Мен бул экини сотто обжаловать этем. Ошол экинде алар бутка колбойдон кылып берет. Мен ошондо собственник менен барышым керек да, экөөбүз документтерди алып алып. Собственник, жолдошуңуз, үчөөңөр барасыңар. Чоң рахмат. Хорошо. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Болчата? Мен трудовой договор боюнча сурайын деп жаткам. Мен деген жада байкеде кырылгам. 9 жылдан бери иштейм да. Официальный бир жердечи. Аны мен деген
2023 могу эмеде продление кылдырайын деп 1 жылга могу ноябрда барсам сен договоруң дегенден рассрочник болуп калыптыр деп айтты да МФЦ. Биз 9 жылдан бери бир жерге жасатмакпыз. Бир жерде жашайбыз, бир жерде иштейбиз тожечи. Анан кийин сеники 5 жыл болуп калыптыр бүткөнүнө деп айтты да. Бирок ошону кантип 8 жыл кайра бүткөндөн 3 жыл кантип жасап жүрдү. 2023 аягы барсам ошо сеники уведомленияны алып кел деди да, бирок директорум дагы бербей атат, отдел кадр да бербей койду. Справка берди, иштеп ушул жерде деген элечи, доказательство. Башка эчтеке бербеди. Нары берип, тушка берип, вообще уже 3 ай өтүп кетти да. Мен Казакстанга кирип чыктым, уже бүттүп калды анын дагычы. Сиз неме кылышыңыз керек эле да, федеральный миграционный службага арыз жазыңыз. Эгерде ошол эки ишиңиз, ошол эки уведомлениени бербей атса. Мынакей мен официально иштейм, ушул жер официально уведомление кылгам, бирок ушул эки уведомленияны бербей атат мага деп. Эми сиздики азыркы ситуацияңызда сиз уже кирди чыкты жасадыңыз, ал жерден сизди уволить этилдиби же уволить этиле элекпи? Жок, этилген эмес. Кайра меникин деген заново мен уволить этип алгыла деп эметсем, заново кайра оформление эткенге болбойт экен. Кайра меники деген как РФ паспортко иштейм да, бизде билесиздер да, таможня союзуна жаңы кошулганыбызда алып жаткан кыргыз паспорт менен кийин албай калбадыбы официальный. Азыр ал жерге мен кайра кире албайм да, мен чыккым келбейт да. Бирок мага ошо трудовой договорум проблема болуп атат да, регистрация жасатканга. Алар эмнеге сизди тигереки Евразийский союзга киргенден кийин албай калат? Ошо таң калыштуу болуп атат да, мен вообще ала албай койдум. Бара бер, бүтүм ошо отдел кадрда калды, жумуштан деле суранып ушумду бүтүрүп алайын деп дагы могу бир жума вообще отгул алып барып келип жүрдүм. Эгерде тигереки жумушуңуз такыр эле ошол экенде отказ кылса, Кыргыз Республикасынын сизде Москвадан чалып атат да, мен түшүнүшүмчө. Ооба. Москвада Кыргыз Республикасынын эмгек министрлигинин, ошо миграция министрлигинин как раз немеси бар да, өкүлчүлүгү. Ошол жерге кайрылыңыз. Ошол жерден сиз официальный арыз жазып берет сизге. Ошо менен сиз ишканаңызга кайрылыңыз. Мынакей официальный кат менен. Ошолор официальный отказ берсин, ошондон кийин ал жерге сиз федеральный миграционный службага арыз жазасыз. Мынакей мен ушул жерде 9 жыл иштейм. Мага тигереки уведомлениени бербей атат десеңиздер, ФМС ошо сиздин иштеген жерге 800 000 штраф салат. Ошондо биздин посольство болуп калабы, миграционный эмебиз службабыз? Жок, посольствонун жанында деп уккам, мен каерде экенин жакшы билбейм. Кыргыз Республикасынын эмгек жана миграция кызматынын өкүлчүлүгү бар. Ошол жерде бир 10го жакын киши иштейт. Жөн эле отурушат. Барып айтыңыз, давайте иштегиле деп. Менин ишим боюнча иштегиле, давайте. Аракет кылып мага заявление жазып бериңер деген. Хорошо? Менде бир эме болуп атат да, ошону кантип эметишим керек болуп атат да, регистрация жасата албайчы. Трудовой договор, значит, сатып ала албайт экенбиз да мындай, а? Желательно трудовой договорду вообще сатып албаңыздар, туугандар. Сиздин трудовой договор сатып алсаңыз, сиздики ал базага кирбей калат. Ал базага кирбегенден кийин регистрацияңызда базадан чыгып калат. Ошо менен анан нелегал болуп кетет. Түшүндүм. Байке, кечирип коюңуз, дагы бир суроо да. Могу мен күйөөм деген таксист тоже, аны кандай продление кылабыз анда? Аныкы деле бүтүп калган, бүтүп атат да, 1 ай бар. Гражданский правовой договор кылгыла. Правовой договор кылгыла. Эгерде сиз кайра жумушуңузга орношуп, официальный трудовой договор алып иштеп кала турган болсоңуз, анда сиздин трудовой договордун негизинде күйөөңүз гана узартсаңыз болот. Ага деген ЗАГС сурап атат да, бизде ЗАГС жок да. Жок. Анда ГПК жазасыз. Ал сиздин жолдошуңузга жеткенде анда ГПК жазагыла анда. Түшүндүм, чоң, рахмат. Рахмат, чоң. Хорошо. Акылбек бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Москвага келгениме 2 ай болду да. Анан мурун иштеп кеткен, акчаны 3-4 жыл. Анан 3 айдан кийин узартайын деп аткам, трудовой договорум жок экен да. Анан отдел кадрга кирсем, сиз 2 айдын ичинде ФМСке барып, базага киргизишим керек дейт. Ошондой кылышым керек.
Эгер бул ишканабы сиздики? ооба, ишкана. Ишкана болсо сизге трудовой договор кандай? Озон Wildberries деген эскалатор. Озон Wildberries. Озон Wildberries'in скалаттары өзү деген самозанятый жазат эмес беле? ГПХ түзүшүңүз керек деп. Бизге трудовой договор эле керек. Биз турушун. Эгер өзүлөрү трудовой договор берсе, анда ошол эки трудовой договорду түзгөндөн кийин алар өзүлөрү жибериш керек уведомление Федеральный миграционный службага. Мен ошентип бир справка берип коюп, бүгүн бардым. Барсам, сен регистрацияң бөлөк жакта экен, ошол жакка барып, ошол жактан киргизесиң деп коюду да мага. Ошо ал сизге ГПХ берип койгон го дейм, анда гражданский правовой договор берип койгон го. Ошондой. Анда гражданский правовой договор берсе, уведомленияны өзүңүз толтуруп, өзүңүз тигиреки регистрация болгон жердин ФМСин алып барып өткөзүп келесиз. Или кат менен жөнөтөсүз. Ошонсо анан киргизип берем. Эми алар алып барсаңыз киргизип беришке милдеттүү. Регистрацияңыз өтүп кете электе алып барып өзүңүз ошол эки уведомление берип келиңиз. Бирок бир ноту бар. Ал уведомление трудовой договор түзүлгөндөн кийин 3 күндүн ичинде берилиш керек. 3 күн. Сизге 3 эле күн срогуңуз бар. Ошо датаны караңыз, түзүлгөн датаны караңыз. Баштан түзүп бересиз анан. Эскирип калсын. Şimdi makul baytı, rahmat. Ошо карап коюңуз датаны. Так, Алан Махмудов, сурооңуз бериң. Микрофонда. Акылбек, микрофонду өчүрүң. Сүйлөңүз. Угатабыз. Саламатчылык. Эме мен буга чейин трудовой договорду сатып алып эле продление кылып жүргөм да. Так. Базага кирип эле, ошо бир жолу кирбей калды дегенде, кайра чалдым, жасаган балага чалсам, кирди мына деди, эртеси барсам, кайра жазап берди МВДданчы. Андан бери бир жыл өттү, кирип чыгып, анан жакында кайра жазач керек да. Анан мисалы ошолордун баары базада калып калабы, мен тиги сатып алган жасаткан трудовой договорлор. Же бардык договорлор базага, если базага кирсе, базада болот да алар. Андан кийин мен уже декабрда кайра барып келдим да. Ал болду өчөбү, ал договорлор жал тура береби? Жок, эгерде алар уволить этип аны чыгарып салып турбу же чыгарбаптыр. Мен түшүнбөй атам сурооңузду. Сиз дагы трудовой договор сатып алсам, дагы базадан чыгып калат деп коркуп атасызбы? Түшүнбөдүм. Жок, мен азыр силердикин жасаткым келип атат да, правовой договор дейсиңер, эмне дейсиңер? Гражданский правовой договорбу? Гражданский правовой договор жасаткым келип атат. Ал мындай да, мисалы үчүн сиз бир трудовой договор жазаттыңыз, туура айтамбы? Ал трудовой договор мисалы үчүн бүттү. Сиз чек арадан кирип чыктыңыз. Кайра договор жазатып, сиз кайра ФМСке барып, ошол экинин уведомлениесин бергенде автоматически мурунку договор кетиш керек да, аннулировать этиш керек. Болду. Мен ошо коркконум ошолчу да, сатып алып жазаткан бар базада тура береби депчи. Мен өткөндө өңөрдө угуп, ошондой түшүнүп алдым да. Сатып алган договордун баары базадан чыкса, анда Кыргызстандын баары, сатып алган Кыргыздын баары законно жүрбөйт беле. Наоборот, ошолор базага кирбей калып, депорт болуп кетип атышпайбы? Ошо мага жазап бергендер деле айткан, если продление эле болсо, биз жазап беребиз договор деген да. Бирок действительно базага кирет экен. Турду, канча бир убакыт жүрдүм. Анан декабрда кирди чыкты кылдым. Азыр силерге кайрылып, Кудайым буйрса эртеңден баштап жазатайын деп атам да, жана гражданский правовой договордучу. Анан ошого эмнелер керек? Жана отдельно сүйлөшөбүз. Мен жазам. Все, рахмат. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушо 70. Той Назгуль. Назгуль бериңиз туруңуз. Анан 93 бера туруңуз. Назгулден кийин 73 бересиз. Назгуль, сурооңуз бериңиз. Так, Назгуль. Баса албай да окшойт. Микрофонду алып сүйлөңүз. Макул, 93. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Силер Мен майда Кыргызстанга кетем деп, паспортум суроо бүтөт. 10 жыл болду, алмаштырып келем. Анан кайра Москвага кире аламбы? Ушу жаңы алмаштырган паспорт менен. Анан экинчи суроо, мен барганмын, декабрда бүткөн да, 1 жылдыкчы.
Анан Сахарага барбай эле Кыргызстанга барып кирди чыкты кылып келип кайра Сахарага чыксам болобу деп ошодон чочутам да. Кыргызстанга чыкканда киргизбей койбойбу деп. Анан дагы бир суроо, күйөөм таксовать этет да, анан трудовой договорду сиздер аркылуу жасасак болобу? Так, биринчи сурооңуз, сиз Кыргызстанга барып паспорт жасатып келсеңиз, эгерде Россиянын территориясында кандайдыр запретке түшпөгөн болсоңуз, спокойно эле кирип келесиз жаңы паспорт менен. Аты жөнүңүздү өзгөртпөйсүз да, туура айтамбы? Спокойно Ооба, эле туура кирип айтасыз. келесиз. Ал бир. Экинчиси, сиз желательно азыр Сахаровадан өтүп коюңуз, потому что сиз Кыргызстанга барып, Кыргызстанга тетигиrik неме майлар да барат экенсиз, туура айтамбы? Эгерде дагы жазып тайып ага чейин тигиреке Сахарованын документтерин текшерип кала турган болсо, сиз өтпөгөн болсоңуз, тоже азыр базадан чыгарып, неме срокторун кыскартып салып атат. Түшүндүңүзбү? Мисалы үчүн сиздин регистрацияңыз майга чейин болсо, ошол эки медосмотрдон өткөн эмес, бул Сахаровадан деп туруп, мисалы үчүн 3 күндө чыгып кет деп жазып берип коет атат кээ бир кишилергечи. Түшүндүңүзбү? Сахаровдун кагазы декабрда бүттү да, ушу январь, февраль ушу экинчи айга өтүп кетти. Азыр эжекем Сахароватан сенин сурооң өтүп кет деп кубалабай эле биздин Сахарова именно Москваныкычы. Анан так что өтө бериңиз. Кудай деп барып эле, эчтекеден коркпой эле, барып эле эгерде трудовой договоруңуз бар, базада чыккан, регистрацияңыз бар болсо, унчукпай эле өткөзүп атат. Суроо өтүп кетсе деле. Макулбу? Мой документ аркылуу жасаткам да регистрацияны. 9 айга узартып берген, июнда бүттү. Казайын өзү мой документке барып жасатканбыз да регистрация. Аны ошо Сахаровадан да текшерет экен. Анан үчүнчү сурооңуз, жолдошуңуз эми таксист болсо, анда гражданский правовой договор жасаш керек. Желательно, да. Такыр договору жок, сатып алгандан көрө ошо гражданский правовой договор менен жүрсө, өзүнө да жакшы болот, налогун өзү төлөйт, жакшынакай жүрүп иштей берет. Регистрациясын да узартып алат. Ушу аркылуу ким мына бала менен байланышабыз да? Кубатбек менен байланыштырды. Ага кандай документтер кетет? Жазсаңыз кенен айтып берет. Рахмат чоң, сиздерге ийгилик ака. Мен сизге саламдап жазып коеюн. Ооба, болупту. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. 70 сурооңуз бериңиз. Андан кийин Азим. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биз ушул азыр мен официальный иштейм бул жумушумдачы, өзүм повар анан бул жактан договор алып, документти продление кылып барсам, договорум базадан чыкпай калды. Анан мен ал жактан кайра чалсам, короче, ушундай чыкпай атат договор. Десем, ал жактан айтышты, короче, сенин нарушениең бар экен, ошого базадан чыкпай атат договоруң деп коюшту да. Бул ишканада сайтыбы? Ооба, ишканадан ошо оформление болгон жерден, договор алган жерден кайра чалдым эле мен ал жакачы. Ушундай нарушениең бар экен, бирок эмне нарушение деген айткан жок да мага. Ошону кандай билсек болот? Не нарушение бар? Сиз Федеральный миграционный службага бардыңыз, УВМге, туура айтамбы азыр? ЦВМ болуп калыптыр. Центр внешней миграции болуп калыптыр. По вопросам миграции. Ошол жерге барсаңыз, трудовой договоруңуз чыкпай калды, анан сиз ишканаңызга чалсаңыз, сенин нарушениең бар экен деп айтып атат, туура айтамбы? Ооба, ошо договор алган жерге кайра чалдым да мен. Ушундай болот, эми договор базадан чыкпай атат. Мен регистрациямды улатышым керек эле да, 9 айгачы. Ал жактан ошо сенин эмең бар экен, нарушениең бар экен, кандай нарушение билбейм, бирок алар айтпады. Ошону кайсыл жактан билсек болот, эмне нарушение кылдык? Эми аны паспортуңузду текшертип көрүшүңүз керек, бирок сиздин иш берген жериңиз, сенин нарушениең бар экен, анан тигиндей мындай деп алар өзлөрүнүн мындай кетирген катасын жаап атат да, мындай айтканда. Алар убагында уведомление бербей койгон, же балекет кылып коюшкан, же трудовой договор туура эмес жазышкан. Ошонун айынан булар өзлөрүнүн күнөөсүн мындай айтканда сизге жаба салып атат. Эми сиздин аракетиңиз биринчиден эми паспорттарды текшерип атат го. Эми не бар жок, текшертип алып паспорттучу. Өзүңүздө запрет жокпу, же кандайдыр бир нарушение жок болсо,
Андан кийин жана ишканаңызды айтыңыз. Эгерде силер менин договорумду азыр уведомление кылып жакшынакай жазап бербесеңер, мен федералдык миграционный службага айтам, ушул жерден договор алгам десем, силерди келип 800 миң сом штраф салат экен. Жана директору барбы ошол ишкананын, ошол экиге 50 миң сом штраф салат. 50 миңден 80 миңге чейин. Силер штрафты силер төлөйсүңөр, мен заявление жазсам. Так что мени менен ойношпой, жакшынакай уведомление договор жазап бергиле деп айтыңыз. Хорошо? Ошол мен ал жактан азыр келдим. Мен эмем өтүп кетти. Срогум 31-январда болчу. Срогум өтүп кетти, регистрациям. Азыр 3 айлыкка койдуруп атам да. Мен ошол азыр 3 айлыкка койдурсам, без договор коюла береби? Негизи 3 айлыкка кайра 2 жолу койбош керек. Бул туура эмес. Коюлбаш керек. Закондо андай жазылган эмес. Эгерде сиз 3 ай коюп, кайра 3 ай койсоңуз, сиз вообще кийинки 90 күн Кыргызстанга кетишиңиз керек. Сиз ошо работада сызып астын киргенден кийин сиз 3 айдын ичинде трудовой договор жазап, ошо трудовой договоруңуз базага түшүш керек эле. Түшүндүңүзбү? Ишканаңызга айтыңыз, договорду жакшылап жазап берсин. А так сиз азыр кирди чыкты кылып келишиңиз керек да, желательно. Ошол мен азыр жумуштан, убактылуу оюлт этти да. Ал жактан сенин нарушениең бар экен, ушундай ушуң эме кылып бер деп. Кандайдыр бир жерде айтты, ошол жерге барсаң сени текшерип берет. Анан эсте таза болсо, ушундай справка алып кел десең, кайра жумушка кайра орношуп иштей бересиң ордуңда деп койду да. Неме, сиз кирди чыкты жазашыңыз керек. Бирок кирди чыкты жазардын астында паспортуңузду текшертиңиз. Эгер запретиңиз болсо, сиз чыкканда кире албай каласыз кайра. Анда бул жактан текшерип туруп анан кирди чыкты кылышым керек экен анда. Анан кирди чыкты келип анан жумушубузга барып, жана нормальный трудовой договор, уведомлениени жакшылап берсин, өзүңүз тактыр. Анан регистрацияны жазатканда 3-айдын 27 күнү жазатпай, экинчи же 1,5 ай болгондон кийин жазата бергиле да, алдын ала. Бирдеме болуп тигирки базадан чыкпай калса дагы мына ушул экинде убактыңыз болот да. Ошондо. Так что кийинки регистрацияны эрте жазасың. Макулбу? Макул. Рахмат, чоң сурайын дегем сиздерден. Так, Азимхан, сурооңузду бериңиз, микрофонун басып. Так, суроо берүүчүлөр кезекке турабыз, колуңузду көтөрүп. Суроо барбы? Азимхан. Значит, Азимханда суроо жок окшойт. Баятан бери неме кылып аттыр. Мелам байке, кечиресиздер, эч ким чыкпады, мен дагы бир жолу чыктым да. Мен тип зеленый карточка барга, ошодон деген тиги Подольскийден өткөм да, ФМСкен тоже пальчиңди алат экен. А бирок ошон менен деген Сахаровдон медсмотрдон өтсөк болобу? Негизи ошо Подольскийден өткөндөр деле өтүп эле атышат негизи. Мен уга элекмин Подольскийники баягы мындай левый чип калыптыр депчи. Өтсө болот ал Сахаровдон. Негизи ал зеленый карточка Россиянын бардык территориясында действительный деп эсептелинет да. Ошо мен коркуп жүрөм да, бара албай элечи, ошо болот экен. Ошону мен башында түшүнгөн эмесмин да, барып алыптырмын ошо жакачы. Эми жетип атпайбы? Коркпой эле болмойсуң. Эчтеке болбойт эжеке, ал эми Подольскийден көбүнчөсү эле өтүп эле андан кийин Сахаровдон өтүп жүрүшөт. Мен пока уга элекмин да, Подольскийники фальшивый чип калыптыр. Рахмат. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Азимхан, бериңиз сурооңузду. Азимахан. Значит, нет, что? Милан байке, кайрылуулар жокпу там жаңылыктар немелер боюнча? Эми кайрылуу жанагы өтө көп биздин атуулдар башка жактардан да мага суроо берип атышат. Именно ошо жанагы 929 приказ дебедимби мен? Ошол эки боюнча да. 926 приказ. То есть бул үй бүлө мүчөлөрү бирөөсү официально иштейт да. Жолдошу, күйөөсү же аялы официально иштейт. Ал эми экинчи жолдошу
мисалы үчүн таксист же болбосо официально иштебейт. Анан баягы трудовойдо немени регистрацияны узартканга келгенде жолдошу менен ошону узартканга барышса, федеральный миграционный службанын сотрудниктери жок болбойт. Бирөөңөр эле регистрация болосуңар деп койсо эле, бул болбойт турбайбы деп эле кетип калышат экен да. Ошондуктан баардык биздин атуулдарга кайрылат элем. 926 приказ МВД. Ошону жазып алыңыздар. Интернеттен карасаңыздар 926 приказ десеңиздер эле чыгат. Ошол приказды желательно распечатка кылып алыңыздар, колуңуздарга кагаз түрүндө. Анан федеральный миграционный службага барып эле, федеральный миграционный службанын сотрудниктери баардык приказдарды жаттап жүрө алышпайт алар делечи. Кээ бирлери билишпейт деле ошону көзгө сайып көргөзгүлө да. Мынакей 926 приказ МВД. Бул боюнча үй бүлө мүчөлөрү дагы экинчи жолдошуну ушул эки трудовой договору менен узартса болот. Эгерде жок деп такыр караманча каршы болуп отказ кылса, пускай сиздерге письменный отказ жазып берсин. Тогда напишите нам письменный отказ о том, что вы отказываетесь нас регистрировать. Эч кандай ФМСтин сотрудниктери письменный отказ жазып бергенден качышат. Ошол экинден тигирекилер анан коюп берет. Мына бүгүн биздин дагы бир атуулубуз ошол экинтип кое албай жүргөн экен. 3 баласын, жолдошун баардыгын ошо приказды чыгарып алып барып, мен айтканмын, барып көргөз. Эгерде ошол эки ФМСтин начальниктери же болбосо сотрудниктери отказ кылса, письменный отказ жазып келсе, анан мен сага прокуратурага арыз жазып берем деген. Барып эле приказды көргөзүп тур, жок деп аткан сотрудник туруп барып начальнигине киргизип көргөзүп, начальниги чыгып, уже бул приказ бар турбайбы деп аларды регистрацияга коюп бериптир. Так что өзүңүздөрдүн укугуңуздардан пайдаланыңыздар. Эгерде кандайдыр бир мындай талаш туудурган маселе болсо, мына обоснованный аргумент керек да. Мынакей деп приказды чыгарып алыңыздар, мына көргөзүңүздөр. Мынакей приказ. Ушул приказды аткаргандан отказ кылып атасызбы деп сурашаңыздар, анан ошондо мажбур болуп алар сиздерди коюп берет. Так что өзүбүздүн атуулдардан өтүнөт элем, укугуңуздарды сактаганга өзүңүздөр дагы бекем болуңуздар. Сен мисалы үчүн жана жигиттикиндей болуп, сен бир нарушениең бар экен, кет десе эле кете бербеңиздер. Эмне нарушение, качан кылган экенмин, сен аны каяктан көрдүң деп мындай кичине неметип жаздырып алыңыздар ошол экени тигиреки кагаз мененчи. Момундай нарушениең бар экен десе, анан хорошо, ушул нарушение болсо, анда мен бул экени оңдоп келгенге аракет кылам деп мындай сүйлөшүңүздөр да. Ни в коем случае урушпаңыздар, талашпаңыздар, мушташпаңыздар, өзүңүздөрдү кармаңыздар, просто аргументированно, обоснованно ошол эки кишилер менен да сүйлөшсөңүздөр болот. Болгон кулак тондуруп ушул эң башкысы ошол булар урушпайт, катуу сүйлөбөй, спокойно, маданияттуу өзүнө. Да. Мыйзамды билгенде, мыйзам менен жашаганга үйрөнүшүбүз керек да, негизичи. Ошол. Туура. Жакында жана мисалы үчүн Москвада неме болуп кетти го, чыгып кетти мына бир бала, бир бурятпы же калмакпы, бир бала бир милицияны бычак менен сайып салыптыр. Полик кыргызбы үчүн. Мына азыр жайнап чыгып атат, туура айтамбы ошонун видеосу. Кармалганы, каяктан кармалганы, кандай неме жооп бергени. Өзүңүздөрдү кармаңыздар. Да, сотрудник полициялар кичине аябай нервке тиет. Аларды деле биздин көрбөйбүз деген көзүбүз жок. Но эми бирок ошол убакта эле ага кол салып ийбеш керек да. Алар менен дагы мындай сылык өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргоп, так сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Ошол законду анда азыркы приказды письменный вариант PDF форматты жөнөтүп коесузбу, анда каналга жиктеп коелу. Хорошо, жөнөтүп коем. Сүйлөгөндө видеого чыгарып койсок, именно ушул жерден мен ойлойм, биздин мекендештердин баардыгына пайдалуу болот. Ошол Хорошо. Договор боюнча да. Жакшы тема коюп чыгарып коебуз. Менин оюмча башка бизде жаңылык деле жана кулактандыруу билдирүү деле жок, шашылыш бизде. Анан жанагы неме боюнча көп кайрылышат. Мына майке ГПХ боюнчачы сурап атышат да. Тойлы бир жерден айтканбы, кыскасы РФ тарап төлөш керек баары дептир да, айткан эмес. Жасаган болсо. Жок, ал РФ тарап
эч кандай налог төлөбөйт, потому что бул жерде подоходный налог деген бар да. То есть түшкөн доходдон төлөнчү налог деген бар да. Бирок бул жерде Россия тарап физический лицо менен договор түзгөндө эч кандай кандайдыр бир доходду көргөзбөйт. Доходду наоборот бул жерде налоговыйдан тигиреке кыргыз тарап көргөзүп калып атпайбы? Мына мен 15 000 сом айлык алып атам депчи. Ошол доход катары эсептелинет да, ошондон налог алынат. Законодательствода эки жактан тең налог алуу тыюу салынган. Либо аны жумушчу төлөйт налогду, либо жумуш берүүчү төлөйт. Бир эле доходдон эки жактан тең налог алганга болбойт. Бири жумуштан десеңиз, болду. Бир операция жасалат. Бир аткарылган жумуштан, бир мындайча айтканда бир доходдон бир эле жолу налог алыныш керек да, эки жактан тең налог алынганга болбойт. Хорошо, жакшы. Ошол дале пособие алат эле, анан пособие бербей коет экен деген дагы суроолор болду да. Андай жок. Ал башы пособияга тиешеси жок. Ал эми эгерде мисалы үчүн жанагы кыргыз тарап да, көчөгүн сүйлөшүлбөдү. Эгерде мисалы үчүн кыргыз тарап, ошолеке Кыргыз Республикасынын гражданины пособие алам деп, анан ошолеке ГПХ түзүлсө, анда жана 2 прожиточный минимум төлөш керек деп көчөгүн айтылды да. Бирок ал дагы еще законодательно бекийлеген. Ал инициатива болдубу, Госдумада чыктыбы? Инициатива болуп атат, потому что мындай да, ал жерде биз 4% налог төлөп атабыз да. Туура айтамбы? Если ГПХ түзүп турган болсок, 4 же 6%. А жанагы пособие 13% налог төлөгөндөргө төлөнүш керек да. То есть бул жерде дагы 13%-тин 6% төлөнбөй калып атпайбы мамлекеткечи? Ал ошол 6% налог бул жана соц обеспечение кетчү налогдор да. Ошон үчүн 6% низкий төлөнүп калып атат. Буларга баягы соц обеспеченияга акча төлөбөсө деле пособие төлөп калып атабыз деп ошол экен инициатива кылып атышат. Бирок ал инициатива еще законодательно бекийлет. Пока эми комитет карайт, бизде комитет карайт да Кыргызстанда, парламент. Комитет карайт, анан Госдума принимать этет, анан ал күчүнө киргенче да убакыт бар. 2 жыл бар как минимум. Мен айта албайм, антип бат эле чыга калат биякта закон. Эгерде мигранттарга каршы закон болсо бат эле чыга калат. Мигранттардын жакшылыгына иштей турган закон болсо ал 5 жылда кабылданат да. Азыр 2017-жылы инициатива болгон закон да кече жакында кабыл алынды жана. Ооба да. Карабайсызбы? Всё, хорошо. Малик деген мекендеши суроосу бар экен, унутуп калыптыр. Малик, сурооңузду бериңиз. Хорошо. Малик. Мен унутуп калыптырмын. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен жанагы 926 приказ боюнча билейин. Кайсы сайттан ошону эми табабыз да, кандай кылабыз? Любой 926 приказ МВД десеңиз эле. Поисковиктен. Кайсы сайттан дейм. Поисковикке кирсеңиз эле, любой поисковикке кирсеңиз эле. Яндекске жазыңыз, Яндекске. Яндекске? Рахмат ошону. 926 приказ деп эле жазсаңыз. Макул, рахмат. Хорошо, анан мекендештер дагы бир билдирүү, мынал уведомление боюнча, бланкасы боюнча эскирген бланка турган болчу биздин немеде, сайтта эми жана облакада. Аны алмаштырдык, мен азыр алмаштырам дагы, анан ссылканы доступный кылам. Бүгүндөн баштап ал эфирден кийин ссылкасын каралга жүктөйм. Ошол ссылка актуальный болот дагы, ошол ссылка менен кирип, ГПХ менен уведомление, то есть приказдарын актуальныйын көчүрүп алып, ошону колдонсоңуздар болот. Эгер мурунку уведомленияларды, там приказдарды, эски приказ ал менен жазып жүргөн, ал тапшыра элек болсоңуздар, срочно алмаштырыңыздар. Эгер тапшыра элек болсоңуздар. Тапшырып өткөн болсо болду ал. Андан кийин азыркыны кышыр этип алып туруп, жаңы менен толтуруп алалы. Жаңыска этип алып туруп. Ошол там бир эки кол көтөрдү. Макул беренчи. Эже сүйлөгүлө. Эже кварти бергиле сураңыз. Андан кийин эже. Кварти. Барбы суроолор? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен бул 26.2 менен Чорныйга кирип калдым да. Анан где-то 6 ай срок берди.
через 6 айдан кийин кире аласың деп. Анан ошого ишенсе болобу же болбойбу? 26 канчанчы пункт дедиңиз? 2 пункт. Жок, аны менен кире албайсыз. 2 айда кире албайсыз точно. Жок, 6 ай берди да. 6 ай бербейт. Неме подпункт 2 статья 26 ал деген неме да, азыр мен сизге окуп берейин. Сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в Российской Федерации дейт. Бул баягы сиз баягы работа деген астын сызып келгенсиз, бирок 3 ай сиз трудовой договор жасаган эмессиз. Соответственно, Федеральная миграционная служба сиз уже Россияга кирип келатканда максатыңызды туура эмес же болбосо ложный сведения берген деп туруп сизди салганда, бул баш эле 5 жыл запретиңиз. 5 жыл Россияга кире албайсыз. Ошонун 3 жылы болушу мүмкүнбү же только 5 жылбы? Жок, 3 жылы да болушу мүмкүн, бирок негизи бул эки боюнча, жок, 3 жыл экен, кечиресиз, 3 жыл. 3 жыл бул экен, 3 жыл. Ошондо мындай деген ой келип атат да мендечи, мен ошого ушул убакытка чейин кирип калгам, анан калган жылым Россияда өтүп кеткен го депчи. Возможно. Сиз билбей, бир 2 жылын биякта жүрүп калышыңыз да мүмкүн ооба. Ооба, ошол жакта жүрүп калдым, анан мен просто ошо 6 айдан кийин кайра кире берсем болобу же бул Россиядан эми кеч чыкты деп туруп кайра ошо таза 3 жылды Кыргызстанда жүргүзүп коебу? Ал приказ баягы постановление чыгат да, тегелер өзлөрү постановление кылат, ошол күндөн баштап эсептелинет. Так что эгерде сиз билбей 2 жылдын Россияда жүрүп койсоңуз, эчтеке болбойт. 1 жыл жүрөсүз дагы, кирди чыкты жасап коесуз. Бирок өзүңүздү жакшылап текшертип алыңыз. Ал 6 ай деп алдап коет негизи. Сиз конкретно датасын билип алыңыз. Качан киргенсиз, качан чыгасыз. Чоң рахмат, аябай жакшы маалымат бердиңер. Анан тууганым да бир айтып койчу нерсе, вот, например, эгерде сиз билдиңиз да срогун да, мисалы үчүн февралдын 5-inde чыгасыз деп. Прям 6 февралда келип вообще шарт эмес да, потому что ал тигиреки черный список дагы бир айдан кийин, 1,5 айдан кийин немеден снимать этилет, базаданчы. Ал сиз 5 февралда деп 6 февралда кирип келсеңиз, депорт кылып берет. Түшүнүңүзбү? Баягы срок бүткөндөн кийин да 1,5 айдан кийин келиңиз. Рахмат, жакшы маалымат бердиңиздер, иштериңизге ийгилик, баарыңыздардын чоң рахмат. Хорошо. Сизге да рахмат. Эже бериңиз. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Алейкум ассалам. Мен деле суроом ушу элдин катары мен такси кызматында иштейм да, 2,5 жыл болду. Анан кийин менде жанагы ушуга чейин только кирди чыкты кылып эле иштечим да. Анан эме болуп атат да, мага суроо интересно болуп атат. Россиянын мыйзамында жанандай деген жери барбы? Бирөөсү айтат туура эмес дейт, бирөөсү айтат туура дейт. 3 ай сайын постоянно кирип чыгып берген. Например, ограничение барбы? Мен ушул суроомо эч жооп ала албайтам да. Мыйзамында барбы? Мынча жолу кирди чыкты кылыш керек деген. Мыйзам бар. Как раз ошол эле жана биз обсуждать этип аткан 26 статья бар. Чет өлкөлүктөрдүн Россия Федерациясына кирип чыгуусу боюнча жол жободо. Ошол жерде жазылган. Эгерде иностранный гражданин, чет мамлекеттин гражданини Россия Федерациясына кирип келатканда, жанагы работа деген сызыкты сызып, анан кирсе Россиянын Федерациясынын территориясына, анан Россиянын территориясында 3 айдын ичинде, да, трудовой договор түзбөсө, официально кийинки 3 айын 90 күндө Россия Федерациясынын четкери сырткары жүрүш керек деп жазылган. Түшүнүңүзбү? Бул 90 на 108 эсептейт. Же болбосо, эгерде сиз 3 айдан кийин эгерде кайра кирип алсаңыз, бул уже норма бузуу деп эсептелинет да. Сиз мурунку киргенде сиз работа деп киргенсиз, трудовой договор түзгөн эмессиз, кайра 3 айдан кийин чыгып, кайра 3 айдан кийин регистрация тура берсеңиз, бул уже ошол укук нормаларын бузуу деп эсептелет. И сиз жанагы черный списокко түшүп кеткен, ошол эле мына көрдүңүз, подпункт 2 менен түшөт. Ложный подача ложных сведений деген статья менен 3 жылга запретке түшөт. Анысын эми кудайсыз пока ошол
Тинче эле да гаилерде деле бизди көбүнчөсү деле гаилер тосот да анан кийин андай деле тиги майда чүйдө ызы чуу документтердин полный сурабайт да. Анан Эми ошого мындай эле жерде тууганым, жасаш керек экен да. мисалы үчүн гаинин сотрудниктери булар мисалы үчүн миграционный законодательствону билбейт булар. Жол эрежесин билет, туура айтамбы? Двойной сплошной, там, тройной сплошной или там дагы бир балекет деген закондорду, красный там, прерывистый линия деген. Бул эки закондорду именно ушу федеральный миграционный службанын немелери билет дагы, сотрудниктери. Алар мисалы үчүн көчөгө чыгып ар кирмесиң сен 3 ай сайын кирип келет экенсиң деп кубалабайт алар. Алар жанагынтип отуруп туруп эле тияктан карап, могу киши часто кирип турат экен, бул жерде цель пребывания работа экен, бул оказывается норманы бузуп атыптыр дейт да, акырын эле черный списокко салып коет. Болду. Аны сиз да билбейсиз, анын черный списокко түшкөнүн. Анан кийин текшерилгенден анан чыгып атпай, сен мына 2 жыл жүрүптүр уже черный списокто экенин билбей. Ошентип калып атат да, Кыргызстандын гражданы. Аны үйүңүзгө келип айтпайт, сен кайра кире берет экенсиң, сен могу норманы бузуп атасың деп эч ким келип айтпайт. Просто базадан салып ташташат. Түшүнүктүү. 26-мыйзам дедиңизби? 26-статья. 27-26 менен обычно жана черный списокко запретке ушуга 26-27 статья менен түшөт да. Ошондо көргөзүлгөн жанагы кайра кирди чыкты кылган. 114 федеральный закон, 26-27 статья. Рахмат анда иштериңизге ийгилик менен. Так, урматтуу мекендештер, бүгүнкү эфирде жыйынтыктайбыз анда. Кийинки эфирде жолугушканча эртең Мирлан майке менен дем алыш, Мирлан майке. Ооба. Бүрсү күнү чолпон понедельник күнү кылам. Понедельник күнү кылалы. Понедельник күнү юридический суроо жооптор менен Мирлан Токтобаев. Воскресенье күнү чолпон эже менен кылалы. Мирлан майке бош болсоңуз кошулсаңыз болот деге, карап көрүңүз. Хорошо, суббота күнү эгер эртең бош болсом кирем. Эртең да неме кылсак болот, учурсак болот. Макул, анда Мирлан майке ыраазычылык сизге. Мекендештер, баарыңыздарга рахмат катышып бергениңиздерге. Кийинки эфирге да келип катышасыздар деген ойдомун. Мен жөнөткөн договор боюнча жазгандарымы башка жактарга бөлүшүп коюңуздар. Аябай пайдасы тийип калат көбүнө. Ошо ГПХ боюнча түшүнбөгөндөр көп болуп атат. Ошол боюнча маалымат алсак, жана биздин ушул эфирге катышып келип суроо берсе да болот. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.